Бүгүнкү күндө ушул 25-жылдын бюджети 316,5 миллион сомго бекиди. Ушул жылы курулуш иштерин баштайт. Ушуна 166 миллион сомго бюджет көбөйүп отурат. 4% анан 8% өздөрүнүн гана телефон менен киришет да. Эң биринчи эле суроо мындай болсун, ошол быйылкы жылдын шаардык жергиликтүү бюджет канча түздү жана эмнеге багытталып көбөйүп атат эгерде көбөйүп жаткан болсо? Саламатсыздарбы? Азыр баарыбызга белгилүү, Балык шаары абдан акыркы 3 жылдын ичинде динамикалык түрдө өсүп өнүгүп атат. Мунун эң негизги себеби бул ошо алдыга койгон пландардын, шаар жетекчи тарабынан алдыга койгон пландардын, идеялардын ишке ашырылышы. Анан эгерде бюджет боюнча айта кетсек, азыр салыштырмалуу цифрларды айталык. Эгерде 2022 жылы ошо шаар кала башчыбыз Азамат Арнабековичтин учурунда жагын келгенде биздин жергиликтүү бюджет 150 миллион сомго бекиген болсо, ал эми бүгүнкү күндө 2025 жылдын бюджети жергиликтүү кеңештин сессиясында каралып, бүгүнкү күндө ошол 25 жылдын бюджети 316,5 миллион сомго бекиди. Акыркы ошо 22 жана 25 жыл аралыгында 3 жыл аралыгында бюджет 2 эседен артык көбөйдү. Ушуна 166 миллион сомго бюджет көбөйүп отурат. Бюджет негизги көбөйүшү бул ошол биздеги инвестициянын келиши. Инвестиция келгенде жумуш орундары түзүлөт. Анан ошо жумуш орундары аркылуу негизги бюджеттин көп бөлүгү ошол подоходный налог аркылуу түшөт жергиликтүү бюджетке. Анан бул ошо шаар кала башчыбыздын ишин туура пландоо, анан ошо план менен кадам таштап, анан ар бир пландын аткарылышын көзөмөлдөп, жыйынтыгы мына ушул бюджеттин көбөйүшүнө келип отурат, шаардын өсүп өнүгүшүнө келип отурат. Бүгүнкү көрсөткүч ошо 166 миллион сомго 3 жылдык аралыкта биздин бюджетибиз 2 эседен артык көбөйдү. 2024 жылы президенттин жарлыгынын алкагында административдик аймакты кеңейтүү программасынын алкагында биздин Балык шаарына Көкмөнөк айыл өкмөтү мурдагы тоң администрациясынын райондук администрациясы караган 120.000 ашык гектар жер бизге кошулду. Азыр биздин калкыбыздын саны дагы 57.000 калктан ашып отурабыз. Аймагыбыз болсо 123.640 гектар. Учурда биз азыр Бишкек шаарынан дагы кең, территориясы жагынан чоң шаарга айландык. Анан бул дагы биздин инвесторлордун ошо Балык шаарына келип шаардын өнүгүшүнө салым кошконуна бирден бир себептер ушул болуп атат. Быйылкы жылы Ысык көл өнүктүрүү фонду дирекциясы бар Караколдо. Мына ошол фонд аркылуу 2019 жылдан бери бюджет түзүүчү долбоорлор сунушталып келүүдө. 2023 жылдын август айынан ал долбоорлорду кабыл алуу жана каржылоо токтоп калган. Мынакей 2025 жылы ала долбоорлорду сунуштоо башталды. Ысык көл өнүктүрүү фонду дирекциясынын бюджет түзүүчү долбоорлорду каржылоо боюнча атайын бекитилген жобосу бар. Ошол жобосунда көрсөтүлгөндөй негизи ошол биздин Ысык көл областынын өнүктүрүүгө салым кошкон, анын ичинен ошол шаардын өнүгүшүнө салым кошкон. Негизи приоритет кайра иштетүү жана өндүрүш багытына негизи берилет. Финанс структурасында каржы маселесинин түрлөрү бар эмеспи? Мисалы бул грантовый акча каражаты бул кайтарымсыз донорлор организациялардан болот. Ал эми пайызы жок бул суда катары кетет, ал кайтарымдуу. Ал эми насыя бул ал да кайтарымдуу, бирок үстөк пайыз менен. Ысык көл өнүктүрүү фонду тарабынан берилүүчү акча каражаты бул кайтарымдуу акчалардын катарына кирет. Жана болгону ошо суда катары үстөк пайызы жок. Эми ошо мамлекеттик ипотека тууралуу бизге ошо 9 гектар жер бөлүнүп бербедиби жакында эле? Ошол тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Мамлекеттик ипотекалык компания негизи
Кыргызстан өзүбүздүн мамлекетибизде 2016 жылдан бери ишке ашып келе жатат. Бул ар бир 5 жылдыкта өзүнүн ушул аты өзгөрүп турат. Менин үйүм деген азыр менин үйүм 2021-26 деген мамлекеттик ипотекалык компаниянын долбоору ишке ашып жатат. Шаар тургундары үчүн мынакей ушул жылдын февраль айында Балык шаар мэриясы тарабынан жана атайын түзүлгөн комиссиянын алкагында мамлекеттик ипотекалык акционердик коомуна Балык шаарынын Аманбаева көчөсүндө көп кабаттуу турак жай курууга 8 гектар жер берилди. Эми буюрса мамлекеттик ипотекалык компания аны акт менен өткөрүп алды. Эми ушул жылы курулуш иштерин баштайт. Бул алардын курулуш маселеси боюнча. Ал эми электрондук жана очередке туруу деп атпайбызбы? Элдин түшүнүгү боюнча ушул Балык шаар мэриясына келип, анан очередке катталат деп түшүнүп атышат да. Бул боюнча кичине тактама айтып кетейин. Ар бир балыкчынын жараныбы, Кыргызстандын жараныбы жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын 4%, анан 8% жеңилдетилген 15 жылдан 25 жылга чейинки турак жайга болгон насыя алыш үчүн өздөрүнүн гана телефону менен киришет да. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын макулдугун алыш керек. Эң негизги шарт. Анан негизги жалпы шарттар бар. Негизги 3 шарты бар. Бул 18 жаштан ошол ипотекалык үй алам деген жаран 18 жаштан жашы жогору болуш керек. Андан тышкары Кыргызстандын аймагында өзүнүн эгер жубайы болсо, анан балдарынын намында Кыргызстан боюнча турак жайы болбош керек. Экинчи шарт. Анан эгер өзү анын жубайы жана балдарынын 18ге чейинки балдарынын акыркы 3 жыл ичинде Кыргызстан аймагынын ичинде турак жай маселеси боюнча эч кандай укуктук ченемдик актылар болбош керек. Бул жана операция купля-продажа, анан ага катталып кой дедиле, анан бирөөнүн үйү же болсо дарственный катары мындай бир турак жайга байланышкан эч кандай укуктук ченемдик бүтүмдөр болбош керек. 3 жылдын аралыгында. Анан төлөө жөндөмдүүлүгү. Мына ушул негизги 4 шартта. Анан эгерде ушул 4 шартка туура келген болсо, анда ошол Google аркылуу мамлекеттик ипотекалык компания ГИКР же МИКР деген сөздү жазып эле киргизсеңиздер, ошол мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайты ачылат. Ошол сайтында толук кандуу видео нускама, инструкция деп коебуз. Ошол видео инструкцияда бар. Атайын бир кардардын мамлекеттик ипотекалык компанияга барып, толук кандуу ушу телефон аркылуу башынан аягына чейин киргизүү инструкциясы бар. Анан видео инструкциядан тышкары текст түрүндө жазылгандагы кадамы менен жазылган инструкция бар. Мына ошол инструкциянын негизинде эле ар бир Кыргызстан жараны телефону менен 1,5 сааттык, 1 сааттык убакытта ошол 6 блоктон турган маалыматты толтуруп, анан өзүнүн ошол жана шартына ылайыктуу мамлекеттик ипотекага каттоо отурат. Ал каттоо мурун 3 айга чейин каралчу. Бул каттоо азыр ыкчам түрдө жүрүп атат. 1 айдын ичинде мамлекеттик ипотекалык компания ошол карайт. Ошол карап, анан ошол жарандын өзү менен СМС билдирүү аркылуу маалымат алышып беришип, анан эгерде бардык жагын туура толтурган болсо, каттоо туура жүргөн болсо, анда мамлекеттик ипотекадан одобрено деген же сиз мамлекеттик ипотекалык компаниясы аркылуу колдоого алындыңыз деген кабар келсе, анда сизди мамлекеттик ипотекалык компания ошол сиз туура келген шартка макулдугун берди деген кабар келет. Андан кийин эле ошол банктарга барып кайрылсаңыздар болот.